Assalamu alaikum. Mına жаштар сурайт кайра-кайра баягы тарихи инсандар санжыра тарихыңыздан көбүрөөк айтсаңыз дейт. Өткөндө куйручукты айтпайсызбы деп кайра-кайра сурашты. Шу куйручук Оля, куйручук Куудул, акылман куйручук абабыз жөнүндө айталы. Ошол куйручук Оля жөнүндө айтардын алдында адаттагыдай интернеттен ар кайсыдан азыр эмне көп айтылып атат. Мына бизде катуу чабуул жүрүп атат. Чабуул көрүп атасыздар. Чоң фронт, майдан десек болот. Караларга анан коррупциялашкан тармак ушуга катуу чабуул жүрүп атат. Анан кыргыздын бир накыл сөзү бар. Житкен окту аткан октабат дейт. Житкен окту аткан октабат. Мына камчы Көлбаевдин атылышы менен көп катылып жаткан, көп булаңдаган туман, Ашмалтай ушунчалык мамлекеттик түзүлүшкө абдан доо кетирген көрүнүштөр, маселелер калкып чыгып атат да кайра-кайра. Эми бул эл журт колдоп, бизди албетте элди, журтту, аң сезимди жарандарды Кыргызстандын кубантат. Ошо баарыбыз ушунду колдойбуз. Эгер ушундай чабуул түз болсо, кылыш баягы майдан тили менен айтканда түз чабылса, баарыбыз колдойбуз. Анан эми мына кечээ Азим Рой деген ушул Көлбаевдин өкүл атасы экен, ушуга издөө жарыяланып атпайбы күнү кечээ 2-3 күн болду го. Кайра-кайра чыгып атат интернетке. Эми жанагы Уроюң түшкүр, бул Азим Уроюң түшкүр президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусуна чейин резиденция деп жазып атышат. Анын жөнүнө жиң айлаган ошол Садыр Жапаровдун жанында отурат. Ошондой сүрөтү бар экен. Мурда да бир көрдүм эле 2 жыл мурда көрсөтүп бир кеп болгон ушундай. Анан аны мына Акылбектин президенттин кан кудасы деп атышпайбы? Эл депутаты Акылбек Түмөнбаев мырза ал боюнча комментарий бериптир. Аны интернеттен окусам көңүл бөлүп актап президент кимди гана кабыл албайт деп атат да. Эми Акылбек мырза кандай ойлойт? Биз эл, журт, башка кишилер кандай ойлойт бул маселени? Маселен мен бул чатак маселе катары көрөм да. Президент Улуу Айтматов айткандай элдин туткасы, элдин башы, көзү, мамлекеттин ээси, мындай айтканда, кол башчысы, жол башчысы. Анан ошол кишинин кабыл алуусуна чейин ушундай шектүү адамдар аралашып кетсе, кирип кетсе, анда кандай болот? Мамлекеттин өзүнүн коопсуздугу, келечеги деген маселе. Мүмкүн эми билип билбей кабыл алгандыр дейли кесинде. Бул чоң маселе. Кесинде мына тетиги эгемендик алган жылдардын башында мына улуу биздин калемгер, боордошубуз, сыймыгыбыз Айтматов бир иштейин деген алдар көсөнү алып келди деп Акаевка ошо Кумтөргө байланышкан. Чоң мафиянын башы ошондон башталган деп эмгичекти кайран агабызга ушул ар кандай сөздөр айтылат. Унутулбайт экен мындай маселе. Эми ошол Кумтөрдүн артында чын эле ушу бир иштейинди билип алып келди, билбейби? Канча маселе болду, канча маселе жаралды, канча алтындар андан биздин байлыгыбыз агылып кетти. Албетте эми дүйнөлүк аброю бар кишиге ал баягы Кадыр Баркындын алдында, улуу адабияттын алдында көбү түшүрө албайт, бирок ошол сөз элдин арасында айтылып келатпайбы? Ал мамлекеттин түзүлүшүнө, мамлекеттин байлыгына, эл кенчине канчалык зыян келгени ал өзүнчө маселе дейли. Мына ошондой эле Ройго эми ушунчалык катуу маселе козголуп атат. Бул жагынан эми абдан этият болуу керек да. Биз баарыбыздын карап турганы ушу президент да. Биздин эл башчыбыз, журт башчыбыз, кол башчыбыз дегендей. Анан Жапаров берки
Акылбек мырзалар аргандай айта берет. Айта берет де. Ал ортомчу болобу, кандай болот? Бул жагын өтө этият болуш керек да. Кудабы, баласыбы, аялыбы, башка маселелер, досубы деген. Бул бардыгыбыздын президентибиз деп карап турган эл журт бар. Ошон үчүн Акылбек мырзаныкы ушул мага менин оюмча мындай эле актануу жөнү жок да. Ал ошол киши аркылуу болсо керек деп ойлойм. Эми өмүрдө өлүм деген бар. Мына кечээ Топчуке өтүп кетти деп кабарланды. Топчубек Тургуналиев. Белгилүү биздин Кыргыздын мекенчил Ак Калпак кыргыз элинин мекенчил уулу. Жүрөгүндө жалыны бар дегендей. Топчуке менен бир айбы, 2 ай мурдараак кездешип, абдан тамашалашып сүйлөштүк эле кайран абабыз менен. Эми Топчуке дагы бир кыргыздын өзгөчө жаралган азаматы болгон убагында, кезинде, ошол эле СССРдин убагында, СССР кубаттуу, СССР кыйрап бараткан кездерде Топчукелер түзгөн, Казат Акматов, Жипар Жекшеев байкелер биргелешип түзүп, жана КДК деген чоң кыймыл, ошо кыймылда баарыбыз делбиреп, шамалдап, ошону угуп, жаңы демократиянын шарапаты, анан ак үйдүн алдына бул кишилер тополоң салып, анан ошо кездеги мамлекеттин башында турган Абсамат Масалиев аксакалдын дагы мына маркум кийин Баркы билинип атат а кишинин. Топчукелер ошондо важак болуп жүрдү. Андан кийин да жүрдү. Анан көп өтпөй ошол Топчуке жанагыдай тикенектей сайылган сөзүнүн акыйкат деп кыйкырыгынын азабын тартып, мына Акаевдин сүргүнүндө жүрдү. Андан кийин 2005-жылы, андан кийин кийинкилерден күүсүнөн тайбай, мына 82 жашында өтүп атат, ушуга чейин күүсүнөн тайбай акыйкат деп жүрдү. Анан Топчукени кыргыздын баары эле аттын кашкасындай тааныйт. Анан Топчукеге мен өзүмө Топчукеден эмне үлгү ала турган мен үчүн, жеке керт башым үчүн деген маселеге келсек, Топчуке оратор болгон албетте. Москвадан искусство институтун бүткөн абдан оратор киши болгон, чечен киши. Анан көптү билген, көптү окуган. Анан эми Топчукеде дагы пенде катар кемчиликтер кеткен. Анан ошону айтканда Топчукенин бир мыктылыгы, адамкерчилиги, улуу касиети десек болот, мойнуна алганы да ошо сынды. Мына улуу башы менен мен 2 сапар ушу кишиге катуу эле сын айттым. Экөө тең ушул тереңдик менен кабыл алды да. Маселен, бир сапар айттым, анан ушул Бакиевдин убагында анти-митинг уюштурушу, Бакиев эртеле кетмек, жанагындай балдарды канга боебой эле эрте кетиргенге мүмкүнчүлүк болгон. Эл ошондо катуу чыкканда Бакиев туруштук бере албай кете турган учурларда мына Клара, эки коммунист Клара эже Ажыбекова экөөңөр чыгып алып анти-митинг уюштуруп туруп алдыңар ушул элдин алдында. Анан бүгүн кайрадан каршы болот. Анан мойнуна алганда. Кийин публичный деле мойнуна алды, бирок жеке отуруп сүйлөшкөндө мындай бир конференцияда айткам да мен ошо элдин көзүнчө. Мен кичине мындай ачууга алдырып эле айткам. Ошондо Топчуке абдан мына ыраазы болуп, момундай инилерибиз бар, биздин артыбызда келаткан деп. Топчукенин келендиги ошол бийиктиги ошондо экен. Мен аны күнөөм мойнумда. Мен курумду мойнума салып кечирим турам, элимен кечирим сурайм деген да кайран киши. Мына ал кийин анан андан дагы демократия деп, эл бийлиги деп кармашып күрөшүп жүрдү. Анан эң акыркы мына Айтматов жана Манас атындагы академияда ошону уюштурду, башында жүрдү. Анан ошол жерде да бир жыйын болуп калды. Өзү чакырган. Ошо жыйында отурсак, мына Ташкул Керексизов аке, Ташкул аке маңдайымда отурган, көп киши отурдук эле. Анан депутат ошо кездеги
Каныбек Иманалиев да катышып отурган. Манас боюнча мыйзам кабыл алабыз деп, мурда эле мыйзам бар эле. Аны жаңы мыйзам кабыл алабыз деген бир демилге чыгыптыр. Саматов деген депутат бар эле ошо кезде. Ошонун демилгеси деп. Анан кыскасы тумандата баштады да. Анан Топчуке Каныбек Капашевич деп 10 жолу айтты. Бери болгондо 10 жолу айтты. Анан мен итиркейим келип, эми Каныбек мырзаны мен башында мына тетиги Асабада иштеп жүргөндө таланттуу журналист катары, калемгер иним катары жакшы ыйба көрчүмүн өзү. Анан кийин Каныбек дагы ар кандай Акаевдин бийлигинин учурунда ар кандай иштерге аралашты, ошол колдоду Акаевди. Андан кийин анан бир роман жазып, анан ошондой романда калпыс ойлорду айткан жерлерине мен каяша айткам аябай. Бул кыргыздын өзүнүн рухий тамырларына доо кете турган калпыс ойлор айтылган да, Тагайби деген романда. Анан кийин Каныбектин дагы ошол жакшы сапаты бар экен. Аны кийин мындай ошону мойнуна алгандай болуп сүйлөшүп, мындай кекчилдиги жок экен да. Ал адам деген ошо сынды көтөрө билгени бир өзүнчө мыкты сапат. Ал ошондо Топчукеге айткамда, сайылып эле мен дагы. Ай Топчуке, эмне бул эртеден бери эле күйүңүздөн тайып баратасызбы? Каныбек Капашевич деп 10 жолу айттыңыз. Мына дагы 2 депутат отурат, ушулардын көзүн карап эле кайра эле эмне Манас оюнчукпу кайра эле мыйзам кабыл ала бергидей. Манасты бир уч ушул отурган 3 депутаттан дагы ушу бир уч киши чечип коёбу Манастын мыйзамын. Муну элге салыш керек. Бул элдин, кыргыз элинин, ак калпак кыргыз элинин рухий кенчи, дөөлөтү, байлыгы. Булардын көзүн карап, эмнеге көзүн карайсыз? Же күйүңүздөн тайып, андай тайсалдай турган болсоңуз, ордуңузду бербейсизби жаштарга? Мына куттуу жерде отурасыз, мына кайра эле жазганасыз булардан. Деп ушундай катуу тийдим да. Анан Топчуке ордунан тура калып эле, мынау дүйшөн иним туура айтат деп эле. Эми Топчукеде ушундай артистизм, дикцияда мыкты. Ал өзү Москвадан искусство институтун бүткөн, искусствону абдан мыкты билген, театр өнөрүн мыкты билген киши да. Өзү дагы чечен, кайра айталчы. Анан ошентип ишти кийинкиге калтырганбыз да. Анан кийин ошону мына ушундай сынды кабыл алган киши, терең киши да. Эми ушундай айтсаң, көп кишилерге биз ушул айтып жаман көрүндүк. Көп байкелер муну кектеп жүрүп да өтүп кеткен кишилер болду. Биз да өтөбүз. Кектейт. Ушундай айтып койсоң, жоо болосуң да. Элдик киши, мындай кыргызча айтканда арды таза киши, курсу түз киши, ниети таза киши, элдик деген жүрөгү соккон киши ошондой элдик сындыдагы адамдардын айтылган, өзүнө карата айтылган сындыда кабыл алат, ошондой туура түшүнөт. Ал максаты түз болсо, ал эч кандай орусча айтканда корыстный эмес, түз айтылса кабыл алат. Топчукеде ошондой асыл сапаттар болгон. Эми Кайран агабыз арты кайрылуу болсун, өлбөй турган киши жок. Топчуке болсо кыргыз, ак калпак кыргыздын эсинде, урпактарында демократ, демократиянын айкын жолунда күрөшчүл, акыйкатчыл, майданкер катары эсинде калат элдин. Эч качан ал кишинин элеси өчпөйт. Бизге үлгү, рухий үлгү, намыс үлгү Топчуке. Арты кайрылуу болсун дейли. Эми негизги темага келсек, жанагы жаштар сурап атпай куйручук деп. Куйручук эми жакынкы эле тарыхыбыз, тарых инсан мына жумгалдан чыккан саяк уруусунан жаш кезинде жетим калып ушул агасынын колунда чоңойгон экен. Өз аты Кудайменде болгон экен. Кийин Куйручук деп айтылып калган. Эми Куйручук азыркы кудулдардай мына сахнага чыгып жеттиги ар кандай жестер менен жанагыдай артисттик ролдорду менен чыккан эмес. А киши ошо кездеги аш көз байларды, сараң байларды аябай айламал менен, чечендиги менен, сөз тапкычтыгы менен ошондой жанагыдай абдан ошол өнөрү менен жыгып, сөзгө жыгып, анан көбүнүн айласын кетирип, анан жарды жармаштарга ошол малын, мүлкүн жанагыдай оокатын алып берип,
көп ошо жаш кезинде ошо куудул аталган ошол. Анан куудулдугу аны кызык дагы көп эми бул куйручуктун куудулдугу жөнүндө айтып отурсак, куудулдугу ошол кыял, адат, жанагыдай подход орусча айтканда ошондой амалдар менен жасаган да куйручук. Анан акылдуу киши да зирек жаштайынан. Анан 5 жашына чейин бечел болгон экен, бечел деп коет азыркы балдар билбесе, бечел деп баспайт жанагы. Баспай анан 5 жашында басканда бешикте жаткан дейт ошол. Ой мени алып койгула, жылдырып койгула, күнгө көлөкөгө жылдырып коюп тили чыгып сайрап жатчу дейт. Анан улуу Айкөл Манаста бечел болгон деп айтылат. Ошо бечел болгондон кийин ушундай өтө жөндөмдүү өнөрпоз киши. Анан эми куйручук кыргызга белгилүү. Муну куйручук жөнүндө мына Эркалы Өскөналиев деген таланттуу дос бар болчу, акын. Ошол өзү Жумгалдан райондук газетте иштеп жүрдү өмүр бою. Маркум болуп кетти. Ошол Эркалы мыкты жазган. Кудай сүйгөн куйручук деген тарыхый роман жазган кезинде. Мына 2010 жылы болуу керек. Куйручуктун канча жылдык мааракеси өтүп, Соңкөлдө машиналар коюлуп, жана улуттук оюндарга, көкбөрү, ат чабыш тигүүлөргө жумгалдык байлар, ошол чиновниктер ушундай колдоп, анан ошол баардыгына ат байга коюлган экен, машиналар коюлган экен. Ошол кийин Эркалыдан сурасам, ал Эркалы китеп жазган, тарыхта калтырган Эркалыга эч нерсе жок. Бирдеме ыргылышканга ошондой болот эми бизде жалаң эле ичип жеп, анан жанагыдай кожо көрсүн деп кыйкырык менен бүтөт да тойлор. А чынында ошондой мыкты китеп жазган. Мен анын үтүр чекитине чейин окугам. Куйручуктун жанында эми жаштайынан окуп эле билем, куйручук жөнүндө көп жазылган. А Эркалы мыкты жазганда. Эми мына бүкүл айтканда куйручуктун мыкты окуяларына бир аз айтып кеп салып берейин. Кыска интернеттин тили менен деп атпайбызбы? Куйручук жаш кезинде карууга толгон кезинде карылуу киши болгон экен, балбан киши. Өзү бойчул, бойлуу ушундай. Берекет болгон азыркы тил менен айтканда. Жылкы алган, жылкы чапкан, атын бирөөлөрдүн бүлүк атын тартып алып, же уурдап алып, тияка өткөргөн, бияка өткөргөн, тоногон дегендей ушундай тентектик иштер жасаган экен. Анан ошондой кездерде жүргөндө жана Байзак би деген Жумгалдан чыккан ушу кыйыр куйручуктун жердеши, уруулашы, тууганы да Байзак би улуу киши болгон. Мына Шабдандын учурунда баш би болгон киши. Би деген сот ал кезде. Көп бийлер болгон, ошо сот башы болгон да. Анан куйручук Байзактын да бир тору жоргосун урдап кетет. Анан жигиттер алып келгенде ошол жанына төшөк салдырып, өргөдө жатып, акылын айтып, ай жинди, тентек, сен мындай жүргөн турган киши эмессиң, ата тегиң мындай, сен акылың бар деп анан оң жолго салган ушу Байзак би болгон. Көрдүңбү? Бир адамдын тагдырын бир адам жолго салат, нускалуу адам. Ошондой бетин айтып, эркелетип, ар кандай ошо мүнөзүнө жараша айтып, тарбия берип, оң жолго салган. Анан өзү ичтип келип, Шабданга дайындап, куйручук ошол Байзак би нокастап калган кездеринде ордуна би милдетин аткарган учурлары болгон. Анан кийин акылы толгондо жанагыдай сынчы киши болгон. Мынабу 40-жылдын Ороп арасында 1940 жылда Улуу Ата Мекен согуштун алдында кадимки Кыргызстан Жазуучулар союзунун төрөгасы Алы Токонбаев чакыртып келип, ушу жазуучуларга учураштырган экен. Ошондо биздин ошо кездеги белгилүү жазуучуларды сындап, тамашалап, азилдеп аргандай айткан. Мына Куркулдайдын уязындай болгон бул чачтуу ким деп Бөкөнбаевди тармал чач болгон Жомарт Бөкөнбаевди эркелетип ошенткен экен. Арабанын четкатындай жулунган ким деп Маликовду, Кубанычбек Маликовду айтса, Кубанычбек агабыз болсо тамашалап туура айтасыз, куке мен апамдын ичинен 7 айлыгымда эле түшүп кеттим десе, аны да азилдеп катуу айткан тамаша менен. Анан Элебаев Мукай, мына Мукай чебер жазуучуга ушу баа берген дейт. Маңдайы жазы мыкты, ойчул экен, акылман болот. Ушул акылман, ай өмүрү кандай болор экен деп ошондо айткан дейт. Мына ошондой байыркыдан келаткан, көчмөн турмуштан улуу манас жараткан элден келаткан сынчылык өнөр, сынчылык өнөр дейли. Ушу куйручук абабызда да болгон экен. Анан эми ал андан кийинки акыйкаттары мына
ilgeri dagы bu kişi tөгүp комузда черткен экен. Төрт көпүрдү талант болгон. Анан мына кетмен төгөгө bir ашка барып келип анан ырдаган айткан дейт, жамактатып айткан бырдаган экен. Şu ketmen töөлүктөр түн катар түнтөй журт экен, түтүнү сайын ыр чекен. Bir öröngө bir ırçı bizdin жумгалтын чекен деп атпайбы, өзүн айтып кайран киши. Анан bu kişinin дагы эсимде турганы, мына дагы ошо 40-жылдар согуштун алдында кадимки Кожомкул балбан, Алп Кожомкул менен мына көлдөн тоңдон чыккан Бөлтүрүк балбан экөөнү күрөштүрөбүз деп мына Кошкор өрөөнүндөгү Кошкор айыл болуп калган кез экен. Ошондо Кошкордун базарына алып келип Бөлтүрүктү араба менен алып келген дейт. Кожомкул аксакал даңктуу балбан ат менен келген дейт. Ошо көп кишилер коштоп келип анан абаз кылып ошол жерден күрөштүрөбүз дегенде кайдан жайдан куйручук пайда болду дейт. Ошондо куйручук 80 таяп калган кез экен, улгайып. Анан токтоткула дегенде мына көпчүлүккө элге күлкү, буларга болсо зоок, оюн, силерге өлүм, ажал күтүп турат, мүмкүн азап күтүп турат, токтот деп туруп анан экөөнү устаканага алып барып, темир устага алып барып туруп анан алып кел деп анан жасап аткан аттын такасынан экөөнү эки колуна экөөнө бергенде экөө тең эле былчыйта кармаган экен. Анан өсүп турган суу талды кыйдырып туруп анан мынандай тутамдатып кармагыла дегенде экөө кармаганда ошол жарыша кармаганда суу тамчылап турган дейт. Эми алып кишилер да мына каруу күчтүн, кара күчтүн кишилери. Бөлтүрүк болсо эми мына казакка чейин даңктуу киши болгон. Кажы Мурат казактын чоң балбандары менен алакалаш болгон кадимки гениалдуу жазуучу биздин Мухтар Аузов дос болгон. Мукан кийин ыйлап келген дейт куйручуктун көз өткөндө. Ушундай даңктуу кишилер. Мына куйручуктун калыстыгы, куйручуктун акыйкаттыгы ошолда өзгөчөлөнгөн элден. Анан кайран абабызды айта берсек көп, мына Нарынга барып Касма Алажы деген зөөкүрлүк кылып атат. Тиги Актала тараптарга, саяктарга тынчтык бербейт, өткөн кеткенин эле мазактап эле атын жыгып алып тиги дегенде бу киши дагы жалгыз барып ошо Касмалынын катыгын берген. Касмалы жыгылган сөзүнө. Ал барып мындай омуролуп күч менен эмес, жалаң сөз менен, өнөр менен, акыл менен чыккан киши да. Анан мына майдалап түшүнгүңөр келсе, мына жаштарга айтарым, ушул Эркалы Өскөналиевдин Кудай сүйгөн куйручук деген мыкты жазылган романын окусаңар, сөзүндө чеберчилиги, ойдун жанында жүргөндөй жазган. Мен машырланып окугам ошол Эркалы достун китебин. Анан эми андай жазуучулар, андай чебер жазгандар чанда эле болот. Куйручукту абдан келиштире жазган. Анан эми ушундай белгилүү нарктуу, данттуу аталар менен, абалар менен сыймыктанабыз. Ошол урпактарыбыз ошол жолду биз билип сурап турганы бизде курсант кылат. Аманчылык, ден соолук болсун. Улам айта беребиз, Кудай буйрса.